Эфирде жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда мен Талгат Токтомушев. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров бүгүн Сокулук районундагы Сокулук жана Туюк чакан гэстерин ишке киргизүү азаматына катышты. Мамлекет башчысы өз сөзүндө бүгүнкү күндө өлкөдө энергиянын кайра жаралуучу булактарынын үлүшүн көбөйтүү боюнча ыраттуу саясат жүргүзүлүп жатканын баса белгиледи. Чакан гэстерди куруу менен электр энергиясын өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүү натыйжалуу жана ыкчам инструменттердин бири болуп эсептелет. Бул долбоорлор энергетика системасынын туруктуулугун жогорулатып, муктаждыктарыбызды четинен азайтууга өбөлгө түзөт. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 48 чакан гэс иштейт. Алардын жалпы кубаттуулугу 180 мегаватты түзөт. Алар энергетикалык көз карандысыздыкты, чындоодо импортко болгон көз карандылыкты азайтууда бир топ роль ойнойт, деди президент. Ал бул тармактагы жетишкендиктер аймактарды тең салмактуу өнүктүрүүгө, инвестицияларды тартууга жана мамлекеттик жеке өнөктөштүктү кеңейтүүгө шарт түзүп, жашыл экономикага өтүү боюнча мамлекеттик саясаттын ажырагыс бөлүгү болуп саналарын белгиледи. Ысык-Көл облусунда 21-23 апрель күндөрү айрым аймактарда коопсуздук 2026 аталышындагы командалык штабтык машыгуулар өтөт. Иш-чаралар Каракооло шаарында, ошондой эле Кызыл Суу жана Ак Суу айылдарында уюштурулат. Бул күндөрү саат 21:00дөн 7:00га чейин коменданттык саат режими киргизилет. Машыгуулардын алкагында бүгүн Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын Каракооло шаардык бөлүмү тарабынан кайтарууда турган мекемелердин коопсуздугун камсыз кылуу боюнча машыгуу даярдык иштери өткөрүлдү. Анын жүрүшүндө өзгөчө кырдаалдарга ыкчам жооп кайтаруу аракеттери текшерилип, кызматкерлердин даярдыгы бааланды. Күзөт кызматында турган объекттерден коңгуроо белгиси түшкөн учурда кызматкерлер мыйзам бузуу аракеттерин токтотуу жана тартиптик калыбына келтирүү боюнча тиешелүү чараларды көрүшөт. Бул сыяктуу машыгуулар коомдук тартипти бекемдөөгө, жарандардын коопсуздугун камсыз кылууга жана күч түзүмдөрүнүн өз ара аракеттенүүсүн жакшыртууга багытталган. Дал ушул коопсуздук 2026 иш-чарасы туурасында кесиптешим түз байланышта биз менен маалымат бермекчи. Негизи кесиптеш, айтсаңыз, жарандык коргонуу боюнча машыгуу кандай тартипте өтөт экен? Бул боюнча маалымат алдыңызбы? Рахмат, Талгат. Жарандык коргонуу боюнча машыгуу эртең 21 апрелден тартып 23 апрелге чейин Каракол шаарында, Жети Өгүз жана Ак Суу райондорунда коопсуздук 2026 аттуу биргелешкен командалык штабтык машыгуу менен өткөрүлгөнү жатыптыр. Машыгуунун алкагында коомдук коопсуздукту камсыз кылуу максатында кечки саат 22:00дөн тартып таңкы 7:00га чейин коменданттык саат киргизилет. Коменданттык сааттын учурунда коомдук коопсуздукту сактап, себепсиз көчөгө чыкпоого жана тиешелүү кызматкерлердин талаптарын так аткаруу керектиги айтылууда. Окуу машыгуунун жүрүшүндө аскердик абал киргизилген шартта кырдаалды турукташтыруу боюнча окуу көчүрмөнүн тапшырмалары аткарылып, резервдик түзүлүштөр практикалык түрдө чакырылат. Ошондой эле стратегиялык объектилерди кайтаруу жана коргоо, блокпостторду коюу иштери Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин бөлүмдөрү жана резервдик түзүлүштөр тарабынан уюштурулат. Машыгуунун алкагында аталган аймактарда саат 21:00дөн 7:00га чейин коменданттык саат киргизилет. Талгат, мендеги маалыматтар ушулар. Рахмат, кесиптеш, маалыматыңыз үчүн. Биз болсо программабызды улантабыз. Боом Капчыгайында жол убактылуу жабылат. Бул тууралуу Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жол Бишкек-Нарын Тору-Карт-Уна жолунун 130-чакырымында, тактап айтканда Боом Капчыгайында кооптуу таштарды кулатуу иштери жүргүзүлгөндүгүнө байланыштуу убактылуу жабылат. Аталган иштер бүгүн 20 апрелден баштап 30 апрелге чейин күн сайын 9:00дөн 16:00га чейин маал менен жүргүзүлөт. Бул убакыт аралыгында Уна жолу убактылуу жабылып, унаалар бир тилке менен өткөрүлөт. Ар 15-20 мүнөт сайын таш кулатуу иштери токтотулуп, унаалар өткөрүлүп турат деп айтылат маалыматта. Иш-чаралар Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасынын жол тейлөө филиалы тарабынан жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте жол коопсуздугун камсыздоо жана таш кулоо коркунучун алдын алуу максатында уюштурулууда.
23 апрель бүткүлүү дүйнөлүк китепканачылар күнүнө карата Ысык Көл облусундагы Түгөлбай Сыдыкбеков атындагы китепканада окуучулар, орто окуу жайлардын студенттери, мугалимдер жана акын жазуучулар катышкан жолугушуу кечеси өткөрүлдү. Анда китептин бүгүнкү күндөгү ордуу баалуулуктары жөнүндө кеңири сөз болуп, китепканачылар тарабынан даярдалган видео материалдар көргөзүлүп, эң алгачкы чыккан китептер дагы көргөзүлдү. Кечеде түп кайрыктары адабий ийриминин мүчөлөрү өздөрүнүн калеминен жаралган ырларын окуп беришип, жаштардын маанайын көтөрүштү. Бүткүл дүйнөлүк китепкана күнүнө карата биздин облустук китепкана жумалык жарыялаган. Ошол жумалыктын алкагында бүгүн поэзия ышкыбоздорунун кечеси өтүп отурат. Кечебизге Абит Ахматов атындагы орто мектептин окуучулары, кесиптик лицейдин студенттери, Каракол шаарынын тургундары жана Түп кайрыктары поэзия сүйүүчүлөр клубунун мүчөлөрү келишти. Балдардын көпчүлүгү, ал эмес чоң кишилер дагы телефон тиктеп, телефон кармап калган учурда биз болсо ошо китеп окуу бул билимдин эң чоң казынасы экенин айтып, ошону элдерге үндөп кетелик деп турабыз. Китеп бул жан дүйнөнүн азыгы, билимдин булагы, кылымдардан берки калган адамзатынын акыл ойлору. Китеп бул даанышман, адамды туура жолго салчу. Ошондуктан бүт бардык элдерди ошо телефондон тышкары көпчүлүк учурда китеп окуу менен билим алууңуздарды суранып кетмекмин. Ысык көлдү Кытай торлорунан арылтуу иштери дагы деле кызуу жүрүүдө. Бирок көл түбүндөгү таштандылардын учуу кыйры көрүнбөйт. Бул жагдайды Садыр Жапаров өз көзөмөлүнө алып, жарандарды жаратылышка аяр мамиле кылууга чакырды. Демилгени колдогон Жети Өгүз Барскон айылынын тургундары жээкти тазалап, ыктыярчы драйверлерди чакырышты. Аймактагы көлдү тазалоо иштери тууралуу кабарчы айтып берет. Бекжан бул жолу Жети Өгүздүн Барскон айылына келди. Ал мында Каракөл пляжын таштандыдан тазалоо үчүн жергиликтүү тургундардан чакырып алган. Ыктыярчы суучул көлдүн түбүнө түшүп, жылдап топтолгон таштандыны бирден терип тазалап чыгат. Биздин эмеге вообще көлдүн астына эч кандай бир водолаз кирип көргөн эмес. Биз ушул инициативаны инилерибиз болуп мына чакырып атып, биздин көлдүн астыбызды бир тазалап бергиңиздер деп чакырып келгенбиз да. Эми буюрса кенен эле болуш керек, ойлоп атабыз мусор. Азыр жыйынтыгын көрөбүз да. 45 мүнөт мурун сууга кирген суучулубуз дагы азыр көл үстүнө чыгып келе жатат. Мындагы көл түбүндөгү жагдай жана кандай жыйынтык менен келе жатканын биз азыр суучулдун өзүнөн уксак. Толтура экен, толтура бияк. Бекжан мырза, абалды айтып берсеңиз, канча метр тереңдикке түштүңүз, жагдай кандай экен? Азыр суунун температурасы 13-14 экен, 6 метрге кирдим азыр. Басымдуу мусор баягы эле пластик бөтөлкө, башка майда чүйдө мусорлар бар экен. Азыр дагы бир 5-6 мешок мусор, анан 2 дөңгөлөк жатат. Эколог активист 6 жылдан бери Ысык көлдүн түбүн өз ыктыяры менен тазалап келет. Акыркы жолу дээрлик 3 тоннага жакын таштанды чыгарыптыр. Эл чакырса мына ушинтип көлдүн кайсы тарабы болбосун жерине барат экен. Мээнет үчүн акы деле албайт. Башкысы Ысык көлүбүздүн тазалыгы сакталса дейт. Мени чакырган жерине бара берем. Өзүм жакшы көрөм көлдүчү. Өзүм контентте тартам, жөн эле мусор деле эмес. Могу ажайып кооз Ысык көлдүн ичинде көргөзөм да. Анан барган жерден мен алып чыга берем мусорду. Мен көлөмүн эсептеген эмесмин эми. Бирок 25-жылы болжол менен крупногабаритный мусор деп коет эмеспи. Пристань учуп кетип бир темир баарын кошкондо бир 3 тоннадай болот. Бирок
Эң көбү баары бир эле баягы пластик бутылка менен салафан да. Бул эки дөңгөлөктү алып чыксам, менин Ысык көлдө тазалоомдо болгон бир 22-чи дөңгөлөк болот да. Салмагы сайдын ташындай болгон бул чоң дөңгөлөктөрдү чыгаруу оңой эмес экен. Суунун басымы таштандыны сыртка сүйрөп чыгууга мүмкүндүк берген жок. Бирок аракет муну менен чектелбейт. Бир апта ичинде ыгын таап алып чыгууга болот дейт суучул. Көлдү тазалоо иштери бир күндүк акция эмес, өлкө башчысы Садыр Жапаровдун жеке демилгеси жана көзөмөлү менен Ысык көлдүн түбүн таштандыдан жана синтетикалык торлордон арылтуу багытындагы масштабтуу ишмерчемдер 3-4 жылдан бери үзгүлтүксүз күн сайын активдүү уланып келет. Бирок ушул күнгө чейин акырына чыгып бүтүү мүмкүн болбой турат. Бул деген жылдар бою жасалган кайдыгер мамиленин кесепети. Андыктан көлдү сактап, коргоп, таза кармоо менен келечек мунга мурас калтыруу ар бир кыргызстандыктын милдети жана жоопкерчилиги. Барчын Молдоева, Кубанычбек Мукамбетов, Ысык көл жаңылыктары, Жети Өгүз району. Быйыл кыргыз элинен чыккан белгилүү манасчы өнөрдүн чыныгы дыйканы Мамбет Чокморовдун 130 жылдыгы. Бул мааракеге карата Тоң районунун Бөкөнбаев айылында улуттук руханий мурастарды даңазалоодо чоң из калтырган инсан эскерилди. Райондук китепканада манасчынын неберелери менен мектеп окуучуларынын жолугушуусу өттү. Манасчылык өнөр кыргыз элинин жүрөгүнөн орун алган улуу мурас. Мамбет Чокморов бул мурастын баалуулугун терең түшүнүп, өз чыгармачылык аркылуу элдик рухту, манастын улуулугун чагылдырууга аракет кылган. Ал манас айтканда кыргыздын тарыхын, салтын, мүнөзүн тирилтип, көрүүчүгө жеткирген. Негизги биздин максат ушу улуу манасчыны биздин кийинки жаш муундар билип, таанып, аны кандай манас болгондугун билисүү, алар манас жөнүндө кеңири маалымат алышуу, анын варианттарын таанышуу, ал жөнүндө кайсы адабияттарда кененирээк айтылган балдарга тааныштыруу, билүү жана урпактары менен таанышуу. Бул абдан белгилүү, кыйын, касиеттүү, абдан Саякбай Каралаев менен тең манасты айткан кыйын манасчы болгон бул манасчы Мамбет Чокморов. Мамбет Чокморов 1896 жылы Тоң районундагы Корунду деген жерде туулган. Анын урпактары өзгөчө касиеттерине токтолуп, манасчынын өздүк маалыматтары менен тааныштырышты. Манасчынын оол келини атасынын айтуусундагы манастан үзүндүлөрдү алгач кол жазма кылып жазып башташкан. 1965-73 жылдар аралыгында Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Тил жана адабият институтунун манасты изилдөө бөлүмүнүн илимий кызматкерлери тарабынан толук жазылып алынган. Мамбет Чокморовдун өзүнүн 12 балалуу болгон экен. Бирок ошо балдары эмнегедир токтобой отуруп, андан 3 бала калган. Менин кайнатам дагы андан кийин иниси, анан эң улуусу эжебиз болгон. Эми ал үчөө тең азыр көз өтүп кетти. Эми азыр ал кишиден 15 небереси, 50ге жакын чөбөрөлөрү бар. Ал эми ошол атамды өз колу менен багып, о дүйнө сапарына узаткан менин кайненем Дыйканбаева Каналкан. Атам экөөнүн эмгеги бул кишинин манас эпосу изилденип жазылып калганга атам менен энемдин эмгеги абдан зор, анткени алар ошо эң биринчилерден болуп кагаз бетине кол жазма түрүндө жазып башташкан экен. Тайтам 4 жашында ошо Деңизбай деген кишини ээрчип ала башта жүрүп ошол жерден үйрөнгөн деп айтып калчу элем. Анан бул тайтам аябай кыйын манас экен, жанагы Саякбай Каралаевдан да өткөн манас экен. Бул тайтам жалаң эле кыргызчылык болуп эле Бишкекке барып, эмеге телевизорго эмеге тарталы десе, атам кыргызчылыгынан тартылбай коюптур. Ошол жерден эле кетип калыптыр аябай. Энемди айтып калчу, бул деген аябай касиеттүү кишилер ооруп келсе эле мынтип чапчып койсо эле
жакшы болуп калчу деп. Иш чарага Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектептин окуучулары катышып, Манастан үзүндү айтышты. Ала көдөн мен элем, жер түгөнүп сай болуп, ула бастан чоң дайра, түрүү адам өткөсүз, мына отурган калың журт, кече бизде ойлобой. Уюштуруучулардын айтымында иш чара Манасчынын 130 жылдыгына карата өтүп, улуу инсанды кийинки муунга тааныштыруу, Манас жөнүндө маалымдуулугун жогорулатууга багытталды. Айзат Анарбекова, Данияр Акунов, Ысыкөл жаңылыктары. 2026 жылдын 18 апрелинде Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын тапшырмасы өлкө боюнча жалпы ишембилик өттү. Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында Ак Суу районунда кара бактын көчөттөрү отургузулду. Облустук мекемелердин жетекчилери жана Каракоол шаарынын жаштары катышкан акциянын максаты жердин кыртышын бекемдөө, селден коргоо жана келечек муунга таза экология мураска калтыруу. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын тапшырмасы менен өлкө боюнча жалпы ишембилик өткөрүлдү. Анын алкагында Жашыл Мурас улуттук компаниясынын негизинде Ак Суу районунун Алтын Арашан айыл аймагына караштуу Жолголот айылында маанилүү экологиялык иш-чара уюштурулду. Анда сел өткөрүүчү каналдын жээгинде жайгашкан тилкеге облустук мамлекеттик мекемелердин жетекчилери, Каракоол шаарынын жаштары жана жергиликтүү тургундар катышып, 1000ге жакын кара бактын көчөттөрүн отургузушту. Жашыл Мурас компаниясынын алкагында Жолголот айылынын өйдө жагында бактырактар отургузулууда. Бүгүнкү иш-чарада 1000 даана кара бак отургузуу иши пландалган. Бул келечекке жакшы жаратылыш, жакшы экология калтыруу максатында жүргүзүлүп аткан иш-чаралардын бири. Иш-чаранын негизги максаты аймактагы сел жүрүү коркунучун азайттуу. Жергиликтүү адистердин айтымында бул аймакта селдин коркунучу жогору экендиги аныкталган. Ошондуктан бактарактарды отургузуу жердин кыртышын бекемдеп, жер көчкүлөрдөн жана суу ташкындарынан коргоого чоң жардам берет. Эмилгери биздин убакта илелиңдик ишембилик деп койчу. Андан коммунисттик ишембилик деп калды. Азыр жөнөкөй эле ишембилик болуп калды, бирок мааниси жакшы. Мына ошол Жолголоттун үстүндөгү алкым жолдо турабыз. Бул жерде ушу специалисттер айткан экен, кичине жер көчкү болушу мүмкүн, коопсуздук жагын карайлы деп. Президенттин жагы Жашыл Мурас иш-чарасы боюнча ошол жерде мынакей бүт областтык мекемешканалардын жетекчилери, кызматкерлер келип иштеп атат. Каражыга чөзүмдай бардык жерге отургузуп өсүп кетчү өсүмдүк. Ошону ишембилик кылып отургузуп атабыз. Жерибиз көчпөсүн, элибиз көчпөсүн, элибиз эсен болсун, журт ичи тынч болсун. Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында мындай иш-чаралар республикабыздын бардык аймактарында өткөрүлүүдө. Жашыл Мурастын башкы максаты экологиялык абалды жакшыртуу, табиатты сактоо жана келечек муунга таза жашыл мекенди мурас кылып калтыруу. Ишембиликке катышкандар бак отургузуунун маанилүүлүгүн белгилеп, мындай самалыктарды үзгүлтүксүз улантуу керектигин баса белгилешти. Талгат Токтомушев, Нурдин Урманбетов, Атайын Ысыкөл жаңылыктарына. Белгилүү акын, жазуучу, коомдук ишмер Сүйүнбек Казманбетов Ак Суу районунда уюштурулган улуттук дем оңгуу жол иш-чарасына катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө улуттук балуулуктар, тил, маданият жана руханий мурастар тууралуу маалымат берилди. Кененирээк кийинки сюжетте. Иш-чаранын жүрүшүндө улуттук баалуулуктар, тил, маданият жана руханий мурастар тууралуу мазмундуу сөздөр айтылып, жаш муундарга дем берүү, мекенчилдикке, улуттук аң сезимди сактоо максатында жерлерде өткөрүлүүдө. Улуттук оңгуу жол программасын ишке ашырууда Ак Суу районунун мугалимдер тобу менен, эли менен жолугушуу өткөрүп жатам. Көптөгөн суроолор болду. Ушул оңгуу жолдун айрым бөлүмдөрүн, айрым багыттарын чечмелеп түшүндүрүп берүүдө улуттук нарктагы нарк насибибиз, салтыбызды пайдаланып, чечмелеп түшүнүктүү кылганга аракет кылдык. Мындай жолугушууларым республика боюнча жүрүп атат. Бул иш-чарада элдин руханий дүйнөсүн байытып, улуттук биримдикти бекемдөөгө өбөлгө түзүлдү. Улуттук дем дүйнөлүк бийиктиктин негизги багыттары болгон таалим, тарбия, илим, билим жана маданият, мамлекеттик тил жөнүндө бир катар ойлор айтылды. Өсүп келаткан жаш муундарга, анын ичинде биздин педагогдорго бир гана билим менен чектелбестен тарбия башатында ушул кыргыз болуп жаралган соң кыргыз аттан жыгылса дагы салттан жыгылбаган ошол салтка улай бекем туруп, ар бир улутту улут кылган ошол жүздөгү ар бир кыргыздын уулу, кызы дагы ошол салт санааны билиши керек деген
иш-чаранын алкагында ошол биз жалпылап ошол Сүйүнбек агайдын катышуусу менен жалпы мугалимдер, жалпы коомчулук, ошол Ак Суу элинин тургундары, ата-энелер, окуучулар жалпы бүгүнкү иш-чарага катышып атат. Бул жабыктын жарыяланышынын себеби ошол биз кыргыз элин улуттук насил аркылуу, улуттук каада салттар аркылуу, талим тарбия берип, илим билим берүү аркылуу биз Кыргызстанды өнүктүрө алабыз. Бардык жаштар ушуга биз салым кошушубуз керек. Иш-чарага катышкандар ой толгоолорду кызыгуу менен угушуп, жаш муун үчүн жөн гана жолугуу эмес, өзүнүн тамырын таанып билүүгө, улуттук баалуулуктарды түшүнүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жазгүл Сатаева, Нурдин Нурманбетов, Ысык Көл жаңылыктары, Ак Суу районунан. Каракол шаарында алгачкы жолу черлидинг спорту боюнча республикалык ачык биринчилик жана чемпионат өттү. Бул спорт дүйнөдө кеңири тараган жана Олимпиадага кирген спорттун түрү. Мелдешке өлкөнүн бардык аймактарынан келген 700гө жакын спортчу катышууда. Теманы кабарчыбыз улантат. Каракол шаары бул ири черлидинг спорту боюнча ири мелдештин борборуна айланды. Ысык Көл облусунда биринчи жолу өтүп жаткан республикалык ачык биринчилик жаш спортчулар үчүн чоң мүмкүнчүлүк түзүүдө. Черлидинг бул жөн гана бий эмес, ал акробатика, гимнастика жана синхрондуу кыймылдарды айкалыштырган заманбап спорт түрү. Адистердин айтымында бул багыт окуучулар менен жаштар арасында кеңири жайылтууга ыңгайлуу. Бул ири иш-чара Ысык Көл облустук спорт башкармалыгынын демилгеси менен уюштурулуп, өлкөнүн бардык аймактарынан келген 700гө жакын спортчуну чогултту. Мындан ары дагы биз ушул Ысык Көл облусунда бардык райондорубузда ушул спортту жайылталы деген аракетибиз бар. Анткени ошол окуучуларыбызга эң пайдалуу жакшы нерселерди алып келет экен. Анткени биз азыр ар бир окуучулар спорт менен же болбосо ушундай бий сыяктуу ушундай жакшы кружоктор менен алек болуусуна көмөк көрсөтөлү деп атабыз. Бул болсо биздин областтык спорт башкармалыктын календардык планына коюлган. Мындан ары дагы биз райондук, облустук мелдештерди өткөрүп, республикалык чемпионаттарды катышууга атайын ушу курама командаларды аныктап, ушул боюнча иштесек деп атабыз да. Сынактын алкагында спорттук программалардан сырткары бий боюнча да конкурс уюштурулуп, катышуучулар өз өнөрлөрүн ар тараптан көрсөтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушууда. Бүгүн ушу болуп көрбөгөндөй биринчи жолу биздин Караколубузда, Ысык Көл облусубузда черлидинг боюнча ачык биринчилик жана чемпионат өтүп келе жатат. Бул балдардын дене тарбиясына эң мыкты салым кылып келчү спорт жана творческий жактан өнүктүрүүчү бий катары эсептелинет. Биринчиден биз уюштуруучу топ Ысык Көл облустук дене тарбия жана спорт башкармачылыгына терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени биз ушу идеяны айтканда, биз ушундай чемпионат өтөбүз дегенде, ошол замат бизди колдоп, демөөрдөп, дем берип бизге бардык ушул площадканы уюштурду, белектерди, медальдарды, кубоктарды бардык жактардан бизге дем берип, күч берип, колдоп келе жатышат. Уюштуруучулар белгилегендей, мындай мелдештер жаштардын сергек жашоого болгон кызыгуусун арттырып, жаңы таланттарды ачууга жол ачат. Караколдо өтүп жаткан бул чемпионат черлидинг спортуна болгон кызыгууну арттырып, аймактарда жаңы топтордун түзүлүшүнө өбөлгө болот. Айгерим Кубатбекова, Нурдин Нурманбетов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан. Сиздер жаңылыктардын кечки чыгарылышына назар салдыңыздар. Эмки эфирден амандашканча.